Ош калаасынын казынасы быйыл 320 миллион сомго көбөйдү. Шаар бийлиги бул көрсөткүчкө көмүскө салыктарды ачыкка чыгаруу, айлык маяналардын көбөйүшү менен киреше салыктарынын эсебинен жетишкен. Аткарылышы так 322 миллион сомго көп аткарылды да. Биз мурунку жылдардын баарын салыштырып чыктык. 10 жылдын ичинде орточо 150-170 миллионго кошулуп келсе, bir жылдын ичинде бүгүнкүндө 600 миллионго жакын акча кошулуп атат. Ошентип, Ош шаарынын бюджети дээрлик 2 миллиардка жетип, мурдагы жылдарга салыштырмалуу болуп көрбөгөндөй көбөйгөнү айтылды. Ага жараша быйылкы жылга пландалган иштер дагы көп. Мэр Бакытбек Жетигеновдун амбициялуу пландарынын арасынан ири долбоорлорго токтолсок. Көкөйгө көк таштай тийген таза суу маселесинен баштасак, быйыл 4 суу кампасын куруу пландалып, ага 260 миллион сом сарпталары айтылды. 80 миллион сомго жөө адамдар өтүүчү 2 асма көпүрө курулмай болууда. Шаардагы Барсбек айлампасына эстакадалык көпүрө куруу, агада 280 миллион сом бөлүү пландалууда. Мэрия быйыл Борбордук Ленин көчөсүн реконструкциядан толук өткөрүүнү көздөп жатат. Долбоорго 90 миллион сом сарпталат. Быйыл бийлик токтоп калган Акбура дарыясын көрүктөндүрүү иштерин улантмакчы, ал үчүн 66 миллион сом керектелет. Эми да көп акча, азыр бүгүнкү күндө биз где-то bir порядка 1 миллиардке чейин акча сурап атат. 930 миллион сом деп айтылды. Ошого эми күч кубат берсе, эми биз салыктарды топтоп, налоговый, не налоговый поступленияларды эгерде биз жакшы аткарсак, Кабмин мына ваада берди, биз жардам беребиз деп айтты. 1 миллиард сом мен шаарга бөлүштүрүп берем деген азыр ошондой сөздөр болду. Алдыга койгон пландарды ишке ашырууда Ош шаары республикалык бюджеттен дагы колдоо күтөт. Жыл жыйынтыгын чыгарган коллегиялык жыйынга министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров дагы катышып, өзгөчө таза суу жана жолдорду оңдоо сөзсүз түрдө чечилсин деп тапшырма койду. Жапаров Оштогу жолдордун абалы начар экенине токтолуп, жолдор башкармалыгынын дагы кызматкерлердин санын көбөйтүүнү сунуштады. Мындан кийинки чоң проблема жолду айтып кеттим. Жолго такыр жолдун курулганы, техникалары аз. Ошондуктан техникаларды көбөйтүп, карьерди иштетип, биздин жарандарыбызга татанкай жолдорду өзүңүздөр сала башташыңыздар керек да. Мунун баарын быйыл чечпесеңиздер, эртең уже кеч болуп калат. Ош шаардык мэриясынын жылдык отчетунун соңунда бир катар жетекчилерге сөгүш жарыяланды. Алар Арулан кризистик борборунун директору Наргиза Эштаевага санариптештирүү иштерин жеткиликтүү аткарбагандыгы үчүн, Ош шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынын башчысы Сталбек Төрөбековго өткөн жылы эсептөө палатасынын текшерүүсүнөн кийин финансылык тартип бузуулардан четтетпегендиги үчүн жана 2022 жылдын планын толук аткарбагандыгы үчүн арыз даттануулар көп түшкөндүгүнө байланыштуу Керметөө муниципалдык аймактык башкармалыгынын башчысы Жылдызбек Сактановго сөгүш жарыяланды. Ошондой эле бир катар мектеп директорлоруна карата чара көрүү боюнча Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын башчысы Салтанат Юсуповага сунуш берилди. 2 мектептин курулушу 50% ашты. Эл менен бирге коомдук угуу өткөрүлөт. Эске салсак, өткөн жылы Ош шаарынын казынасы 1 миллиард 600 миллион сом деп бекитилген. Быйыл болсо 2 миллиард 500 миллион сом болуп бекитилери күтүлүп жатат.